депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы. Кутман күн урматтуу угарман жана биздин көрүүчүлөр, сиздер баарын сүйлөшөбүз программасын угуп көрө баштадыңыз. Аны мен Түмөн Баябжинабек алып барам. Биз бүгүн коомдук саясий ишмер Кубанычбек Исабеков агай менен маек курабыз. Кубанычбек Сатындеевич, студияга кош келиңиз. Саламатсыздар. Демейде бул эфирде биз өлкөдөгү эң актуалдуу көйгөйлөрдү ар кайсы ракурстан карап баарын сүйлөшөбүз деп тургандай бир катар көйгөйлөргө дагы орун берчү элек. Азыркы күндө дүйнөнүн назарын буруп турган окуя бул Орус-Украин чегиндеги өлкөсүндөгү Украинадагы кырдаал тагыраагы. Ушундан баштасак, муну расмий маалыматтар чыгып атат. Мынча жоготуу болду, бул жерлер орус аскерлеринин колуна өттү деген. Дагы да тереңирээк кирсек, сиз көптөн бери саясатта жүргөн адам катары жана мамлекеттик деңгээлде чечим кабыл алуу процессине катышып калган адам катары бул окуяга кандай баа бересиз? Бул агрессиябы, согушпу же дүйнөдөгү державалардын тирешиби? Деги эле эмне? Биринчиден дүйнө өзүндө тынч эмес. Мына Сирияда эмне болуп атат, токтолгон жок. Ирак эмне болду? Ливия деген аябай өнүгүп келаткан мамлекет эле жок болду азыр. Ливия деген бар, бирок фактически жок болуп калды. Ал дагы социалдык пакет менен жакшы мамлекеттердин бири болчу. Бирок анын жетекчиси Каддафи делечи, мисалы Саркози президент болоорунда жардам берип, даже финансылык жардам берип, ошо бала чакасы менен Европада окуган. Анан жанагы динар деген акчаны чыгарабыз, мусулман мамлекеттер өзүбүздүн валютабыз болсун десе, ошол жаккан эмес. Америкага топ мамлекеттерге ошон үчүн аны кичине да жок кылышты. Мисалы химиялык курал жабдык бар Иракта деп туруп, Иракты талкалашты, Ирактан чыккан жок. Афганистанда эмне болуп атат? Бүгүн дагы тыйылган жок. Советтер Союзу убагында согуш башталган аякта уруш башталып кирген, андан кийин Америка мына эч жыйынтык чыккан жокту, канча кан төгүлдү. Эми бул баарыбызга залалы тийип атат, өзгөчө мына Россия менен Украинанын ортосундагы талаштардыр. Бизге залалы бул башталыш эле болуп атат. Биз белибизди бекем бууп даярданышыбыз керек. Аны бир чет, экинчиден бизде дагы тынч болгон жок да. Мына чек арада Тажикстан менен кагылышы болду, бир топ кишилер өлдү. Бир эле жолу эмес, бир нече жолу. Бул маселе дагы чечилбей турат. Анан өз аскериңди бага албасаң, бирөөнүн аскерин багып каласың. Мен аскер адам катарында айтайын. Дүйнө жүзүндө тынчтык болбой турган маалда мына талиптер бийликке келди Афганистанда. Тажикстан аркылуу бизге жана контрабанда наркотиктер, контрабанда оружие дейбиз, курал жабдык. Анан бул Афганистанда да кыргыздар жашайт. Бир тобу баягы Рахманкул хандын аркасы менен бир тобу качып кеткен. Баягы Октябрь революциясын жакшы эле колдогон ал маалда тарыхыбызды алсакчы. Мен мамлекеттин коопсуздугунан баштайын да. Анан дагы басмачы деп бизди бала кезибизден да туура эмес үйрөткөн, туура эмес окуган, окуткан бизди да, мен дагы эсимде да. Бирок алар дагы биздин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө көз карандысыз болбошуна аракет кылышкан. Анан аларды күчкө салып курал жабдык, анан тиги аттарын аламын, анан силер да барып жана биринчи дүйнө согушуна катышасың артыбы дегенде, анан биздин ошол көрүнүктүү кыргыздын мыкты, белдүү кишиси Рахманкул хан баш болуп туруп каршы чыккан. Анан атып өлтүрүп бир тобун кырып баратканда анан качып кеткен Афганистанга, андан кийин Пакистанга чейин барып, кийин болсо жанагы Ван деген советтик армия кеткенде Туркияга. Мен ошол жердин акими менен да сүйлөшкөм. Анан биз өзүбүздүн дүйнө жүзүндөгү иштеп жүргөн кыргыздарды дагы карашыбыз керек, колдошубуз керек. Мына ошол эле Украинадагы жашап жүргөн, иштеп аткан, бизнес менен жүргөн, окуган балдардын мен дагы иштеп жүргөндө Украинага баргам. Мен дагы окугам. Биринчи билимим мен ошо Львовдон жогорку аскерлик окуу жайын бүткөм. Анан телегей тегиз жок, тегиз беш кол тең эмес, эч ким жок. Анан ошол жерде дагы Украинада жашап аткан кыргыздар, окуп аткандар дагы азыр бир тобу Польшада качып барды, бир тобу Венгрияда, бир тобу тиги Молдовага кирип атат. Кыргызстанга келе албайт атпайбы? Азыр мына Россияга санкцияны колдонуп атат. Бардык. Россия дагы жооп берди.
Россиянын жарандык авиациясы Аэрофлот, тиги Победа компаниялары учпай калды. Самолеттордун жарымын алып коебуз деп атат. Демек биздин дагы ошо Россия аркылуу учуп, конуп, башка мамлекеттерде окуп жүргөн, иштеп жүргөн, же дарыланганга барып аткан, же бизнес, же саясатка барып аткандардын баары токтоп калбады. Демек бизге да залал тийип атпайбы? Анан мындай карап көрсөк, бул дүйнөлүк чоң проблемага айланып баратат. Себеби ошол эле НАТО, ошол эле Америка курал жабдык менен жардам берип атат. Ал Украинага тартып атат. Россияны башкынчы мамлекет кылып көргөзүп атат. Мен да азыр мына тиги көчөдө келатып көрдүм, Россиянын элчилигинин алдында 5-6 киши Украинанын туусун көтөрүп турат. Кечээ да мурда күндө ошондой көрүнүштөр болуп атат. Эми ар ким бизде демократия дейбиз. Бирок ар кимдин өзүнүн ой пикири бар. Эми Украинанын элчисин президенти Зеленский чакырып алды. Эми Украинанын элчилигинин алдына дагы топтошсо 5-6 киши эмес, анда көбү топтолот. Анан бизге дагы кичине ой жүгүртүп калчат, арыдан бери болуп келечегибизди ойлочу маал келди деп эсептейм. Мындай карап көрсөк, Россияга бизге жакыныраак. Кайсы жагына? Себеби биз шосту мүчөсүбүз. Россияда шосту мүчөсү, Украина жок андай. Биз Евразес, мындайча айтканда, базы мүчөсүбүз, базыга кирген мамлекеттер. Ал Россия, Казакстан, Кыргызстан, Беларусь, Армения. ОДКБнын мүчөсүбүз. Бул эл аралык келишимдер. Анын баары бул жогорку кеңештен ратификацияланып, мыйзам менен кирилген. Дагы бир жагын айтканда 92% күйүүчү майдын баары биз Россиядан алабыз. 92%. Мына күйүүчү майлар кымбаттап атат. Андан сырткары газ азыр Россиянын Газпромунан келип атат бизгечи. Биз тана албайбыз бул келишимдердичи. Анын үстүнө биздин экономикабыз тыгыз байланыштуу. 1 миллиондон ашык мигранттарыбыз жүрөт. Алардын бир тобу Россиянын жарандыгын алып алышкан. Бала чакалы болду, иштеп атышат ал жерденчи. Мынанан Россия мурда күнү эле чечим кабыл алды, Борбордук банкычы, Центробанк. Резидент эмес, Россиянын резидент эмес деген бул Россиянын жаран эмес адамдарга Россиядан акча которгонго тыюу салып койду. Демек биздин мигранттар анча эле рублдун наркы долларга, еврого салыштырганда түшүп кетпедиби? Сомда демек түшүп кетпеди, биздики тыгыз байланыштуу болуп атпайбы? Анан бизге жазгы талаа жумуштары да турат. Биздин эгин дагы жетишсиз Кыргызстандын элдин санына. Биз деген муну терең ойлонушубуз керек. Жөн эле көчөгө чыгып кыйкыра берип залал тийбеш керек эч кимге. Биздин нан да жетишпес, буудай. Биз ошо Россиядан алабыз, анан түндүк Казакстандан алабыз. Себеби бизде клейковина деп коет. Биздин нанга дагы ошолордун эгинин аралаштырып, унун аралаштырбаса, сапаттанча болбойт. Курулуш материалдары көбөйүп кетти, мына кымбаттап кетти. Күйүүчү май менен биргечи. Жер семиргичтер булар да көп келет. Ошол эле тактай, карагайлардын көбүн биз Россиядан алабыз. Анан бул жерде оор маселе булчу. Бул биринчи эле толкуну келди азыр. Могу биздин сомдун наркы түшүп кетип, бир топ банктар даже кысып, тургай бул акча алмаштыруучу жайлардын баары бир эмес, бир нече күн эч кандай валютаны алмаштырган токтото коюп кайра эметип атпайбы. Кызыл булактыкта болуп кетип атат бул жердечи. Демек, азыр мындай тынчтык болбогондон кийин биз дагы ойлонушубуз керек. Коопсуздугубуз дагы, экономикалык коопсуздугу, социалдык коопсуздугу сөзсүз биз өкмөттү эле жамандай бербей, президентти же парламентти эле жамандай бербей, ар бирибиз эмне салым кошобуз азыр мамлекетке. Үй бүлөбүздү кандай багабыз? Анан жанагыбыздын эле саясаттан баарын эле жамандай бербей, көчөбүздү тазалайлык, жазгы талаа жумушуна камылга көрөлүк, малыбыз токпу, балдарыбыздын окууга барганын, анан бул ысырапкорчулуктан кетелик. Эми тыйыны болуп, тояш берсе мейли. Бирок бизде атаандашып, мына президенттин баягы указын мен колдойм. Бир топ нерселери жакшы. Эми кемчилиги жок иштер жок. Кээ бир кемчиликтер менен бийликтигинде айтыш керек. Жөн эле курулай саясатты айта бербей, сунуш бериш керек. Эми көзү кулагы укпай баратса, анда бизде дагы эл толкуп кетмей бар эмеспи? Ал чатак. Мунун да бизге кереги жок азырчы. Эми азыр биригүүчү маал келген бардык жагынан. Эми көчөдө келатсаң коркунуч болуп баратат. Бизде ниет бузулуп кетти, пейил бузулуп кетти, ысап жоголуп атат, ыйман кетип баратат.
бул диндин дагы жакшы жерин алышыбыз керек эле бизчи. Ал жерде мисалы киши өлсө анын үй бүлөсүн кыйнап, ого бетер мал сойдуруп, карызга бири-бирине атаандашып, окуй баланчанын энеси өлгөндө 5 жылкы сойгон, мен биздики эмне 1 жылкы деп карызга батып. Андайдын кереги жок. Биз азыр деген мына экономика боюнча мен кече Германиядагы досторго чалып сүйлөшсөм, мен да операцияга барып жүрөм ошол жактачы. Ошол жерде 1 евро 20 центке чыкты 1 литр бензиничи. Демек ал Кыргызстанда дагы көбөйт азырчы. Өзүбүздөн чыкпагандан кийин. Аны бизге негизгиси ошо Россиядан, аз Казакстандан келет. Анан өзүбүздүн бул чыгарып аткан жалалап аткан бул жерде переработка кылып аткандар бүгүнкү күндү эле пайызды түзөт күйүүчү майдынчы. Күйүүчү май менен баарыбыз байланышта болуп атпайбызбы? Анан Россиянын экономикасы түшсө, бул бизге сөзсүз түрдө залал тиет. Эми бул бир күндө тыйылчутай болбой калды. Мен аскер адамы катарында айтканда. Себеби мына бир топ шаарлары Украинаныкы курчалып отурат. Кече эле мына чечим кабыл алышты, гуманитардык жардам, дары-дармек, тамак-ашка киргизип атат. Россиянын бир топ аскерлери, Россиянын расмий маалыматы боюнча 500га жакын киши өлдү деп атат. Украина айтып атат, буларды 10 миңге жакын өлдү дейт. Бир топ техникалары чыгым болду, эки жактан тең самолеттору, пушкалары, танка, бронетранспортерлору талкаланып атат. Шаарлары талкаланып атат. Анын үстүнө элдин жүрөгү да ооруп атат да. Бул эки өтө жакын дини, тили, маданияты, тарыхы бир болгон калкарга кагылышып атпайбы? Кээ бир мамлекеттер жанагы жардам берип, курал жабдык бергени эми Украинанын бийлигине жакшы болор. Бирок мейли ушу кырылышса берсин, булар алсырасын, анан бизге чөгөлөп келсин дегендей маанинде дагы бар. Медалдын эки жак бетин карап көрсөкчү. Ошон үчүн бул биз эки мамлекет менен тең байланышыбыз бар. Өзгөчө Россия менен дагы. Анан биз бул чыр оңой менен бүтпөйт. Дагы качан бүтөөрү ким билет? Санкциялар колдонулуп атат Россияга каршы. Эми мына даже тиги Украинанын президенти Кыргызстандагы Украинанын элчисин чакырып алды. Грузиядагы анан дагы айтып атышат, мына Казакстанга дагы санкция колдонгула, Кыргызстанга да колдонгула депчи. Андай болуп кете берсе, конечно, бул дагы эртеңки күнү дагы мындан акыбал орлоп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз даярдык көрүшүбүз керек. Кыргызстан ООНдун Украинадагы кырдаал боюнча резолюцияны колдогондон карманды, мындай айтканда нейтралдуу позицияны карманды. Бул туура болдубу? Туура кылды деп эсептейм. Россиянын позициясын анча-мынча эле мамлекет колдонду, бул жерден колдоду. Ошол эле Кытай дагы жана калыстык добуш берди. Анан бир топ мамлекеттер калыс болуп берди. Анан массалык маалымат каражаттарын алып көрсөңөр, Россиядан айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Россиянын Украинада болуп аткан иштерин колдоду депчи. Ошого таарынып, президент Зеленский элчисин чакырып алды. Анан ошо жанагыдай иштерге барып атпайбы, эми азыр Кыргызстанга да эмбарго койгула, санкция колдонгула депчи. Анан эми Кыргызстан өзү кичирээк мамлекет болгону менен сиздин жүрөгүңүз, менин жүрөгүм кыргыз деп калат. Биздин тарыхыбыз, дилибиз, тилибиз, маданиятыбыз боюнча Кытай калкынан да кем эмеспиз. Тарыхыбыз боюнча 30 миллион калкы бар улуттар бар. Эмки чечейин туусу жок, герби жок. Бийликтер бүткүл дүйнөлүк улуттар уюмунда мүчө эмес, желеги желбиребейт. Биз ошону сактап кала албасак, эмнеге биз тебетеге кирип жүрөбүз? Ар бирибиз ошо аракет кылышыбыз керек. Намыс деген болуш керек биздечи. Анан жакшылыкты дагы ойлоп жүрүшүбүз керек болду. Жалаң эле кемчилик, жамандыкты айтып калдык. Жакшы кыргыз калбай бардык. Эми азыр көчөдө келатсак дагы бирөө машинени айдап келатып, кичине нарушать этип койсо, башкасы чыгып аны согуп урганга чейин барып атат. Улуу кичүү дегенди билбей баратабыз. Карап көрсөңөр, биз кайда барабыз мындай токтойбуз, мисалычы. Мындай оор малда биригишибиз керек азырчы. Эми мына мурдагы күнү эле 3 жашар кызга атасы кол салды болуп атат. Октябрь айында бул Чүй облусунан баласы 7 жолу бычак сайып энесин өлтүрдү. Бул кайда баратабыз? Айланайын кыргыздар ойлону койгончу маал келген. Биз токтолушубуз керек. Эч кандай жамандыкты ташташыбыз керек. Ууру зордук зомбулуктарды.
Бизде окуучу кыздар төрөп атпайбы, аталарынан төрөп баштады. Мыкаачылык көбөйүп баратат. Мына маданиятыбызды ойлосок, классика деген бар да, мисалычы. Ага баргандар азайды. Кичинекей балдардан өйдө интернетте отурат да, жанагы мыкаачылыкты, жарганды, талкалаганды, канагып атканды көрүп атат да, психикасы бузулуп атат. Биздин тарыхыбыз, дилибиз боюнча да качан аталары, энелери өзгөчө, энелери ошо тиги карылар үйүнө очередке турчу эле. Азыр ошентип калбады. Анан айланан жаштар дейбиз, жаштар дагы өссүңөр керек, келечек болуш керек. Анан бирок карынын кебин капка сал деген да макал бар. Баарыбыз карыйбыз да. Анан эмесе энесине кол салган акмактарды мен ушул өлүм жазасын киргизгиле деп мурдагы дагы кайрылдым. Антпесек болбой баратпайбы? Кытайда колун кесип деле коюп атпайбы жанагы зордук зомбулук кылган, уурулук кылгандарды. Бизде миллион миллиардтарды уурдагандар анча-мынча төлөп коюп чыгып кетип атат. А тоогурдагандар түрмөдө отурушат. Анан биз улутубуздун келечегин, мамлекеттин келечегин бирге түптөп туруп сактап калбасак, Ливиянын кейпин кийип бизге кереги жок. Бизден чоң күчтүү мамлекеттердин бири болчу. Эми азыр экөөлөө кармашып атат. Оңой эмес. Украинанын да калкы 47 миллион болчу. Алардын бирок мигрант болуп жүрөт көпчүлүгүчү. Алардын бир 35 миллион калкы бар азыр делечи. Анан эми азыр жанагыдай өлгөндөрдүн, жарадар болгондордун ата энелери, тууган уруктары бар. Алардын да жүрөгү ооруп атат да. Ошол эле маалда 8 жылдан бери Луганск менен тиги Донецкиде облустарында тынчтык болгон жок да. Канча кишилер кырылды, үй бүлөлөрү ошол жерде жардыруулар, эл көчүп атпайбы? 6 миллионго жакын Украина улутундагы адамдар Россияда мигрант болуп жүрөт. Эми ошолордун акыбалы кандай болуп атат, мындай карап көрсөңүздөрчү. Бирөө кыз берген, бирөө келин алган. Бизде деле Тажикстанда кыргыздар жашайт. Бул Фергана өрөөнүн карасаңар жүздөгөн миң кыргыз жашайт. Мындай алганда жок дегенде 400 миңден ашык кыргыз бар. Кыз берген, келин алган, бала чакасын кандай билебиз? Ошон үчүн бул жерде кичине байкап да сүйлөшүбүз керек. Өзгөчө саясатчылар, жетекчилер мындайчы. Антпесек кагылышка алып келсе бул жамандык менен бүтөт. Өзүңдү эрсерсең бирөөнү шерсез дейт кыргыздар дагычы. Ошон үчүн бул кошунаны дагы тандап ала албайт эч ким. Эми Россия менен славян эки мамлекети тарыхы, Киевская Русьтун становлениесин окусаңар, тарыхын көрсөңөр. Князьдардын канча, даже бул тиги монгол татарларга экөө бир согушуп жеңген да. Эми улуу атам экендик согуш. Мен чоң атамды Украина фронтунда согушка катышып жарадар болуп келген. Атам дагы тетик старый самбор дегенде служить эткен. Мен де Львовтон окугам. Канча менин досторум бар. Түндө да чалып атат, Украинадан чалып атат, Россиядан, Белоруссиядан, чогуу кандар. Орустарда жүргөндөр Украинаны жамандап атат, Украиндагылар орустарды баскынчы деп атат. Анан мен айтып атам, мен башка мамлекетте жашайм туугандар дейт. Мен аны аралашкан жокмун, көргөн жокмун, бирок менин оюм момундай, тынчтык менен бүтүшүңөр керек эле депчи. Азыр мындай улана берсе, Украинаны караганда Россия күчтүүлүк кылат. Россия азыр дүйнөсүндө аскердик күчү боюнча эч кимден кем болбойт. Президент Путин айтып атат. Жеңгендер болбойт дейт, победителей не будет дейт. Бул чындык. Ал азыркы дүйнөсүндө ядерлык куралы бар эң чоң мамлекеттердин бири Россия. Мурдагыдай 90-жылдын башында Ельцин, тиги Горбачевдордун убагында эмес. Азыр деген Россия любой мамлекет менен тең тайлашып жеңдирбейт. Курал жабдыктары боюнча, аскердик күч боюнчачы. Анан эгер ошол эми азыр Украинага андайды колдонгон жери жок. Ядерный бомба тигип жардырыпчы. Такыр ошого барат, метип кетсе, андайлар согуш башып кетсе, бул жер өзүнүн огунан чыгып кетиши мүмкүн. Жер өзүнүн огунан жылып аткан дүйнө. Бул жерде үшкүрүп гана тим болбостон биз ошол жактагы кыргыздарды колдошубуз керек. Азыр Россиянын сому такыр түшө берсе, 1 миллион кыргыз Кыргызстанга көчүп келсе эмне болобуз? Жумуш орду жок бизде. Татыктуу айлык жок. Кандай болот? Ууру зордук зомбулук көбөйөт. Экономика өсүлөт. Жумушсуз боюнча пособияны кандай төлөйт өкмөтчү мындайчы? Керек болсо мигранттардын эсебинен биздин сомубуз да кармалып турат. Ата энесин багып атат. Өзү ошол жерге келип кылмышкерлик кылбай, уурдап, бизден пособие сурабай, үй бүлөсүнүн ата энесин багып
Элдиге дагы көчөлөрдү оңдоп, мектептерге жардам берип аткан тыгып калган балдар бар. Алардын бир тобу Россиянын жаранын алып калган. Кээ бири аялы Кыргыздын жараны, өзү Россияныкы. Кээ бирөө тиги Украинанын жараны, тиги күйөөсү Кыргыздын жараны. Балдары кимдики болот? Бул жерде көп маселе бар туган. Азыр эми абал белгилүү. Сиз айткандай эми окуя улам өзгөрүп атат кырдаал. Бирок түшүнүктүү болгону Орусияга киргизилген бир канча санкциялар дароо эле заматта алынып калышы бул эми болбой турган сөз болуп атат. Мунун таасири сиз айткандай бир канча жерде Кыргызстан менен Орусиянын бирдиктүү келишимдери, таасирлери бар бири-бирине карата. Биздин экономикалык абалды жана Орусияга киргизилген санкциянын эпкини тие турган жерлерди, көйгөйлөрдү биз кантип алдын алабыз? Муну бийлик кандай аракеттер менен алдыга кадам ташташ керек болот? Туура маселе коюп атасыз. Мен тилекке каршы эң жогорку бийликтегилер менен аракет кылып байланышканга аракет кылып атам. Бирок бул тилекке каршы жооп жок. Мен сиздер аркылуу мындай сунуш айтар элем. Ана жакында эле Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери плюс Американын мамлекеттик катчылыгы киргизип мындай конференция өттү. Ошол жер менен эле бүтпөй, мен президент Жапаровго сунуш айтар элем. Мына президент Мирзиёев президент Путин менен дагы аябай сүйлөштү, бирок нейтралитет деп чыкты Өзбекстан үчүн. Эми ушул мамлекеттер делечи, азыр Садыр Нуркожоевич ошо президенттер менен сүйлөшүп туруп, биригип барышса, жалгыз эле тиги президент Лукашенконун территориясында сүйлөшүүлөр жүргүзбөй. Келгиле отуралык эки президент. Биз ортоңордо бололук. Тынчтык жол менен чечкилебиз. Жакшы демилге болор деп ойлойм. Путингабы? Путинге дагы, Зеленскийге дагы. Биз карап тура бергенде күндөн күнгө начарлайт баардык акыбал жагычы. Андан көрө демилге көтөрүпчү. Мисалы, бул жерде 5 президент бар да. Азиядачы. Ошол 5өө бирөө нейтралитет болуп Түркмөнстандык эми катышпайм десе мейли. Бирок Кыргызстандыкы, Өзбекстандыкы, Тажикстандыкы, Казакстандыкы 4өө биригип эки президентке кайрылуу жасап туруп, мына биз эртең барабыз. Баланча жерге келгиле, нейтральный жер. Ошол жерден сүйлөшөлүк деп. Жол болсо мен бул канчалык кемчилиги жок киши жок. Президент болуп турганда Назарбаевдин ошондой саясаттын көп жүргүзгөнү эсимде. Мисалы, баягы Россиянын самолетун атып түшүрүп летчиктери өлгөндө Туркияда. Экөөнүн президент Эрдоган менен президент Путин мамилеси начарлап, карама-каршылык көбөйүп баратканда ортого экөөнү элчи болгон керек болсочу президент. Экөөнү отургузуп туруп сүйлөштүрүп койгон. Сирия боюнча дагы, бул Армения, Азербайжандын ортосунда жаңжал болуп атканда делечи. Мына орустар ортого барып туруп ортосуна аскерди коюп салды. Билесиз да, мына Армения менен Азербайжан кийинки согушта делечи. Токтоду эки жак теңчи. Ушундай бир дипломатиялык миссияны жасап койсо эми ашыкчы болобу? Жакшы болор деп эсептейм. Дүйнөзүнүн баары бурулуп туруп, малатсай бул мусулман президенттер дейт болчу. Мен ушундай демилгени сиздер аркылуу айткым келет. Бул бир жагы да. Сиз туура айтып атасыз, камылга көрүш керек депчи. Мисалы, мен система жагынан да айтат элем. Бизде мына президент Жапаров айтты, 30% кызматкерлердин саны азайыш керек деп. Айш жүзүндө болдубу? Жок, бюджетке оор болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө мына азыр кызыбыз акыркы кабарларда айтты, бюджеттин толуктолушу бир аз пайыз көтөрүлдү, момунча миллион пайда түштү депчи, көбүрөөк түштү деп. Бирок бүгүнкү күндүн инфляциясында, бүгүнкү күндө улуттук валютабыз түшүп, баалар кымбатталып атканда 100 сом, 200 сом пособие же пенсия көтөрүлгөнү бул чымындай да пайдасы тийбейт. Демек, биз азыр бөлбөй эл жүрүптү. Бул биз жактык, бул оппозиция дертпечи. Тигил жагындагы бийлик укса, бул жагындагы жөн эле курулай сөз менен сынгала бербей сунуш пикирлеринди укса, же өтпөй калган партиялардын жетекчилерин дагы чогулуп, оппозиция чогулуп, келгиле кандай оюңар бар депчи. Мен сунуш айтар элем, системаны өзгөртүңүз. Садыр Нуркожоевич. Кандай болуш керек система? Мисалы,
Бул саламаттык сактоо министринин ар кайсы сөздөрдү айтып, бир тобуна жагат, кээ бир нерселер мага деле жакпайт. Бирок бул кишинин чечкиндүү кадамдарга барып атканын мен колдоор элем. Мисалы, самопальный жанагы окуу жайларынын 12-син жойду. Эми бизде 78 жогорку окуу жай бар. Саны бар, сапаты жок. Байкуш ата-энелер акыркы койгозусун сатып, балдарына самопал диплом алып берип атат. Bir bakalavr деген мен тууган балабыз болот, мен сүйлөшүп, бакалавр деген эмне десем билбейт. Дипломун көтөрүп жүрөт. Эми кереги жок диплом менен көчө шыпырып жүрүшпөйбү Россиянын, Казакстандын? Ушул бизге керек беле? Демек, бул жогорку окуу жайларында санын азайтса, сапатын көтөрсө. Анын ордуна ошонун жарымына бизге кесип окуу жайлар ачылса, илгерки ПТУлар. Азыр айыл жеринде тракторист, комбайнерлер таппайсыз сиз. Жакшы сварщикти, жакшы слесарь, жакшы токардычы. Bizde Selkoz Akademiyanın материалдык базасын карап көрүңүзчү. Кандай кадрлар? Мен аларга сын айткан жерим жок. Советтер Союз убагында мен тарбия көргөн кишимин. Бизде канча жогорку окуу жай бар эле? Кыргызстан боюнча. Азыр андан 10 эсе көбөйүп кетти, бирок айылдарда да жогорку окуу жайлар ачып калган күн болбоду энчи. Анан бул бир деңиз. Экинчи, жанагы кадрларды кыскартуу боюнча мамлекеттик кызматтагылар иш жүзүндө боло элек болуп атпайбы? Белди бекем буубайлыбы, мисалычы. Азырчы. Анан президенттин жакшы-жакшыларын колдойлук, өкмөттүн кемчиликтерин айтып сунуштайлык, укпай баратса дагы сүйлөшөлүк, кандайчы. Анан мен айтар элем, кээ бир маселелерди өзүбүз эле чечсек болот. Кайсыларды? Мисалы, мен жашап аткан подъезд бар. Тазалыгын чогуу кармасак болобу? Ашык светин өчүрүп койсок, мусорун ыргыттырсак болот. Көчөлөрдөн баштасак. Мал ачка болуп турса, чөбүн камдап койбой, арак ичип жатат. Баарын сындайт. Ичкилик ичкенди азайтсак, тамеки тартканды азайтсак, үй бүлөгө жакшы болот эле. Азыр бул керек. Өтө кымбат машина мингендер бар. Меники деле бар. Мен жөнөкөй машина минип жүрсөм, мени кезиктире чыгарам, байкуш болуп калыптыр. Катын баласы коляскага сүйрөп калыптыр депчи. Эми азыр бул психологиядан да кетишибиз керек. Колуңда болсо макул, өзүңүн иштеп тапканың. Бирок мамлекеттикин, элдикин жеп жутуп байгандарды сөзсүз жопко тартыш керек. Аны бир аз камап туруп эле, бир аз саап алып туруп чыгарып койсоң, эртең бул бийликтин доброю кетип атат да, күч структураларын деле. Күрөшүп атабыз деп кустуруу саясатын жүргүздү өздөрүнүн сөзү менен. Бирок мен бул эффект берген жок коюңузчу. Нуккан жокмун, канча мамлекетке түштү, кимден түштү, анан ал акчалар кайда кеткен. Демек, бул жагынан өкмөткө сын, анан иренжүү күндөн күнгө көбөйүп баратат. Ишенбөө да күнгөнгө. Эми азыр момундай кризис болуп аткан маалда элди журтту бөлүп, анан бул партия меники, булар биздик, бул сын калат, муну деген жоготуш керек деп анча-мынча сөз айткандар иш козгой берген, бул дагы бул терс көрүнүш деп эсептейм. Арты жамандык менен өтүп калышы мүмкүн. Андан сырткары бизде сиздер жакшы билесиз. Жана оор жүк машина ташыгандардын бир тобу чек арадан кире албаганча күндөн болду. Казакстан чегасында. Сүйлөшүш керек да ошо жетекчилер менен дагы. Коңшу мамлекет. Бир бажы кызматында турабыз. Алар айтып атат, мына бул мисалы туурасы ичин карасаңыз жана чоң машиналердин 2 метр 40 сантиметр. Ортосунан момундай жол ачып койгула, кирип бажы кызматы, чек ара кызматы кирип көрсүн дейт. Ишенбөөлүктөр да болбоду. Матраевдин убагында канча контрабанда тигулар, азыр деле контрабанда бар да. Анан ичинен наркотик өтөбү, же тиги бажы документаттарына толук камтылбаган товарлар жашыруун өтөбү депчи. Ошол эле маалда бизде Евразис боюнча андай контролго алуу тыюу салынган. Бири-бирине ишенбесе анда эмнеге бир союзда болобуз? Мына сиз карасаңыз, мына Жаңы Өзөндө чыккан жаңжал эсиңиздеби? 1 литр газ 10 рубль экен. Аны 20 кылса эл көтөрүлүп бүттү, Казакстан көтөрүлүп, кандай жаманчылык болду. А бизде 38 сом болуп турбады эле, 40 сомго чейин чыгыпчы. Казакстанда ошондой баа болсо 30 километр жердечи. А бизге эмне үчүн ошондой болуш керек? Анан мен жакшы түшүнөм. Аны баарыңыздар деле билесиңер. Бир топ бийликте жүргөндөрдүн заправкалары бар. Демек, жеке кызыкчылык жогору туруп атат мамлекеттикиненчи.
Анан эми азыр жазгы талаа жумушун жакшы өткөрүп албасак, күзүндө эмне жейбиз? Дагы кетет да. Азыр мына экспортко бизде алтын эле чыгат. Анан анча-мынча эт, сүт чыгат. Анан кийимгече. Эми азыр Россияда момундай болгондон кийин бизге тигилип аткан кийимдин жеңил өнөр жайы деп коебуз. Өнөр жайынын мамлекеттик ишканасы жок. Жөнөкөй сизге окшоштор тигип жиберип аткан. Басып түшүп кетти, маякка ташып кереги барбы же жок болуп калат. Анан жанагы контрабанда тигүүлөрдү сөзсүз мындай жоюш керек эле да. Бизде көпчүлүгү үч жактан келет да, мисалы товардынчы. Кытай жагынан мисалы Торгар, Кештам, анан тиги Жаркент району бар Казакстандачы, Талдыкурган облусундачы, Харгос, ошол жактан келет. Анан кайсы баа менен келип атат? Сиз да жакшы билесиз да цифраны. Кытайдын бийлиги айтып атат, 70 миллиард долларга онча жылдан бери Кыргызстанга товар кирген. А бизде 7 миллиард болуп атпайбы? Ал товардын баарын кыргыз эл колдонгон жок. Анан бир тобу кетти да Россия, Казакстанга аралап, Европага чейин. Анан алар ишенбей жанагыдай токтотуп алып текшерген ошол болот. Жөнөкөй киши коррупцияда эмес. Колунда бийлиги бар. Ошол каражатты бөлүштүргөн, акча каражатты, материалдык, техникалык жакты бөлүштүргөн кишилер да коррупцияда. Бир гаишникти кармап ошонун күнү түнү көргөзүшөт. А миллиардтарды жеген кишилерди камап коюп туруп, бир азын алып туруп кайра чыгарып койгондон жылыш чыкпайт. Мындай коррупциянын күрөшү бул мышык чычкан оюндай эле болуп калат да. Бул тилекке каршы эми азыр эле эмес, көптөн бери сөз болуп келет. Бул жазганыбыз эмнеде? Каерде өзгөртүш керек, эмнени өзгөртүш керек? Биринчи кадр саясатын өзгөртсөк. Системаны, анан кадр саясаты. Система бийликти. Бизге 7 губернатор керекпи негизи? Өкмөттүн мүчөлөрүн алсаңар, чоң Казакстандыкынан да көп биздики өкмөттүн мүчөлөрү. А мамлекеттик агенттик, департамент буларды алсаңыз 300-гө жетет. Анан бизде 44-45 акимдер бар. Мындай элдин санын эмесин алып көрсөк, биз Россиянын бир эл облусубуз. Анан ошончо керекпи? Да, стратегиянын келечегин ойлосок, Баткен облусун жойбош керек. Ал деген проблемный облус. Тең тайлашып сүйлөшө турган мүмкүнчүлүк берип, аларга статус берилип атканы туура. Бирок көл менен арын бир эле болуп келген, билесизби? Билесиз. Талас облусунун таластык туугандар тарынбай эле койсун, бирок биз мамлекеттин келечегин ойлосок, андан кийин мүмкүн райондорду деле калтырыш керек болчу, укрепнять этип. Мисалы, Долонун ар жагы бир район, бер жагы бир район. Ысык көлдүн тескей жагы бир район, күнгөй жагы бир район болсо. Эмне, азыр акимдердин деле той аш өлгөндөргө эле барган жумушу калды, башка эч ким. Анан келаткан жетекчилерди тозуп узатмай. То каражаты жок, ишкерлерди коколоп чыгармай атат. Анан мен жол жоболорун бирөөнү айтып атам, мисалы. Анан кадр саясаты такыр болбой калбады. Мына азыркы бийликтин келгенине 1 жыл 4 ай болду. Борбор шаарыбыздын мэри 7-чи киши отурат. 1 жыл 4 айда 7-чи киши келди. Демек, ар бир 2 ай, кээ бир 10 күн иштеп туруп кетти. Кадрларды кетирип өзүнүнкү алып келсе, кайсынысы башка бирөө келди, аларды кетирип туруп өзүнүкүн алып келет. Ушундай башаламандык ар бир министрликте болот. Кээ бир министрлик жоюлуп кетип, бир жумадан кийин кайра пайда болуп калат. Анан мыйзам менен иштеш керек да. Мыйзам менен. Шайлоолор кандай болду? Эми мен сүйүнгөнүм азыр 1-чи район менен Свердлов район өтө чоң чатактуу болбой шайлоондо өтүп кеткен. Мен барып добуш бердим үй бүлөм менен барып. Ошол жерде участкалык комиссиянын төрайымы даже суранып атат. Кошуна колоңдоруңузга да айтасыздар, эч ким келбей атат. Жок, бул бир чоң бул тикте, бул Тыныстановдагы Киевский Тыныстановдагы чоң мектепте ошол жерде 120 киши келиптир мен барганда. 1000ден ашык кишиден 10% келиптир. Кайдыгерлик, ишенбөөчүлүк. Бир чети, экинчиден ишенбөөчүлүк. Кайдыгерлик бул, эгер ишенбесең, келип добушуңду берип сал. Каршы бер. Баарына жакпасачы. Бирок өзүңдүн укугуңдон пайдалан, өзүңдүн милдетиңди аткар да. Биз тилибиз менен эле иштеп калбадыкпы? Ким каршы болуп атат, эгер ошондой тескери добуш берсең тигүү? Анан кийин эле жасап коет деп ишенбейбиз. Демек өзүбүздө күнөө болуп атпайбы?
жарандык милдетиңди аткарбасаң сен да күнөөлүсүң да. Ар бирибиз ишибизди кылышыбыз керек да. Жок дегенде барып жарандык конституциялык милдетибизди аткарып, добуш берип коюш керек да. Баары эле жаман болобу? Мисалы, кээ биринен 30 киши чыкты. Бирөө жагат эми. Тандап ал, такыр жакпай калса да чийип кой, анда баарыңды жакпайт деп. Анан эле шыбап жатып калсак, эми кайра шайлоо бергенде эле сиз менен биздин чөнтөктөн кетип атпайбы? Эми бул Украина менен Россиянын талкалангандыгын эмне? Ошол тиги президент Лукашенко айткандай, Евросоюз менен Америка келип калууна калтырып береби? Көчөлөрдү, имараттарды, үйлөрдү талкаланган. Же бул бизде канча революциядан өттүк, басып алуу, мародерство тигулар болду, эмне бизге бирөө бүткөрүп берди. Кайра элдин эсебинен, элдин чөнтөгүнөн ушундай болду. Демек биз жоопкерчиликти сезчү маал келбеди бүгүнчү. Экономикалык абалды дагы биз учкай сөз кылып өттүк. Президент өзү дагы ушул парламенттик шайлоону толугу менен бүтүрсөк, шайлоо эми кыска убакыт ичинде болбойт, экономика менен алек болобуз деп элге кайрылуусунда айтты эле. Бир катар багыттарын белгиледи, инвестициялык климат түзүү боюнча, андан сырткары ушул Баткенге да өзгөчө статус бергенде экономикалык кызыкчылыктарды айтканын айтты. Мына Тойген тармагындагы лицензиялардын башаламандыгын токтотом деген маселе көтөрүлдү. Кумтөрдү мына менчиктештирдик, мамлекетке алдык деп муну дагы чоң иш катары айтылып атат. Андан сырткары асман долбоору жөнүндө сөз болуп атат, шаар жөнүндө. Жалпы эле экономикалык багыт же келечекте ушул биздин негизги тирөөчтөрүбүз болот деп турган ишенип аткан долбоорлоруна кандай баа бересиз? Туура маселе. Мисалы, мен Турдак Кунусоваличтин доорунан кийин мамлекетте түп табырынан бери көп өзгөрүүлөрдү көрүлгөн жок. Мойнубузга алышыбыз керек. Ошол убактан бери Шаардын шаар кылган, Ак үйдөн баштап Ала Тоо ар бир облустун борборунда асфальттатабы, көчөлөрдү оңдойбу, жарыгынбы, имараттарды курабы, театрларды курабы, спорт комплекс тияктарын баарын жасап кеткен ошол киши болуп калды. Андан кийинки жетекчилердин эмне жасаган эсиңиздерде? Көрө алган жокпуз, Анан ар бир жетекчи келгенден кийин артынан бир нерсе калтырып кеткени жакшы. Мен бул Садыр Нуркожоевич менден кичүү иним деп да айта алам. Биз экөөбүз көлдүк болобуз, биз чогуу иштегенбиз. Жогорку кеңеште ошол эле Камчыбек Ташиев болуп, булар депутат болчу. Мен да депутат, вице-спикер болчумун. Мамилебиз жакшы. Анан аласа бересе талашыбыз жок дегенде ушундай да. Бирок мындай өмүр бою бийликте отурган эч ким жок. Жерге да түшүп жүрүш керек. Ошон үчүн артыман из калтырайын, жана Асман деген шаарды курабыз дегенди мен колдойт элем. Бирок күмөн дагы бар мендечи. Экология жагы кандай болот деп көлдүктөр күндө сурап атат. Андан көрө ошол аэропортторду иштебей турат туризм өнөбүз десек, ошол объектилерди оңдош керек. Тамчыга самолет барып конуп атканы Москвадан мен деле учуп келдим. Бул жакшы. Бирок Караколдун аэропорту токтобой иштебей калбады. Тамга деген айылда да аэропорт бар болчу. Командующий Ляшченко болуп турганда орто азияга учуп барчу. Як-40 кончу, Ан-24 кончу. Пассажир самолеттер болчу. Чолпон атадагы аэропорт базар кылып салышты. Ал тургай жана айыл чарба авиациясы бар болчу. Балыкчынын жанына барып кончу. Жер семирткич дарыларды чаччу. Алдар жок болуп кетпеди. Жолдор дагы баштады балыкчы жагынан, мен муну колдойм. Бирок башка жактардын жолу урус болуп атпайбы? Жашылдандыруу көлдө проблема калып калбады. Баары эле кыйганга мастер болду. Көлдүн жээгине барып туруп машинелерин жууп атпайбы? Тазалоочу жайлар эмнеге жок болуп кетти мына? Убагында мен аябай азыр радио угармандарына да айтып коеюн, убагында эмне кылып койгон эмес деп. Мисалы, мен депутат болчумун, мен өкмөттө иштеген эмес. Бирок жүгүрүп жүрүп ошол жака $30 миллион каражаттарды топтоп, Япониядан грант элчисин алып барып атам. Ошо балыкчы Чолпон ата Караколго 3 очной тазалоочу жайлар курулмак коюлмак проектиси менен. Мына Нурлан Сулайманов транспорт министри эле азыр деле биздин жаран сурап көрсөңөр болот. Президент өкмөт күнүгө чогулуп иштеп атып,
жолду жетөгүз тоң ак судан башталмак ремонтучу. Кимараң башталып атат мыначы. Ал бул өтө маанилүү маселе. Жаныбарлар калбай баратат. Балык калбай калды. Жанагы ысык көлдө балык кармоого мораторий киргизгендерин билмем ошактачы. Анан аңчылыкты да токтотуш керек болуп атат. Бизде деген дүйнө жүзүндө чанда кезигүүчү жаныбарлар бар. Ошонун бири кумтөргө берип салган жана 16.330 гектар жерде. Кызыл китепке кирген. Ал бизди Кудай да кечирбейт. Сейрек кездешчү жандыктар бар. Сейрек кездешчү өсүмдүктөр бар. Эч кандай уруксаты жок, законду талкалап туруп жүргөн легендарный парламент убагында кабыл алынган закон. Мына берип салышпады. Убагында Данияр Үсөнбаев салган, кийин соттошуп жүрүп кайра алдырсак, эми кайра тиги Абылгазиев убагында кетип калды. Бир тыйын жерин алаган төлөнгөн жок. Эмнеге аяйбыз ошол канадалыктар? Ал кыйын болуп аткандар. Бериш керек болчу да жерин алабыз. 3 ай өкмөттүн жери кетти. Жетөгүз районунан. Ырдык, Жетөгүз, Липинка өкмөттөр. Биз мыйзамда жашайбызбы же жокпу? Бүгүнкү күнгө чейин төлөнбөй келатат ошон үчүн. Ошон үчүн мен бүгүнкү өкмөт менен да соттошуп жүргөм. Эмне үчүн мына Мариповдун убагында сотко берген. Сен албайсыңарбы десем албайт. Тетиги жерди закондоштурбайсыңарбы? Закон бузулуп калды. Тетиги элдин жери кетпедиби? Талкалай ийбедиби тигилер? Жол салды, казып ийди. Биз келечекти ойлойбузбу? Биз алтыны жокто жашаганбыз. Мамлекетти оңдойбуз десек. Эми бул кумтөр жөнүндө, кумтөр сизде сурагансыздар. Бул деген кумтөр дүйнө жүзүндө сейрек гендердин бири. Садыр Жапаров да айткан, Кубаныч Мырзатович, мен сизди жакшы билбейм муну депчи кумтөр. Мен 45 жол соттошком канадалык мафиоздар менен. 45 жолу. Биздин кыргыз өкмөтү менен 3 маселе боюнча соттошуп, бул элдин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Экөөнү уткам, бирөөнү унутулган, бийликтин баары каршы болуп ошентипчи. Эми азыркы соттор дагы ошол 16.330 гектар жөнүндө мыйзамдуулук сактаган. Карабай ары бери тепкилеп туруп мына карабай салып атат да. Мен 2 жол покушение алгам, мен ушуну кумтөр менен эле байланыштырам. Анан бул коронавирус оорусунан да жаман, бизде башка тоо гендерине дагы терс таасирин тийгизип атат. Бүт жерлердин баарында чыр бар. Ошол эле Андаш, Жери, Талды булак, Таласта. Ошол эле Чүйдө могу жердечи. Ошол эле Алайда, ошол эле тиги Ала Бука менен Чаткалда. Ошол эле Нарында да чыр болот. Ошол эле Көлдө. Себеби бизде улуттук концепциянын жоктугу. Бул деген өкмөттүн иши, урматтуу угармандар айтып коет. Экономика, чарба, ошол эле жер байлыгы баары өкмөттүкү. Жогорку кеңештики мыйзам чыгарат, мыйзамдын аткарышын контроль кылат, анан шайлоосун эштеш керек. Бирок мен ошо жаран катары, ошо Жетөгүздө Барсконун жанында айылда төрөлүп өскөн бала катары, ошолор менен кармашкан. Цианид төгүлгөндө бербей кетти. Эсиңиздердеби? Канча киши жапа чеккен. Андан кийин 66 киши өлдү, 129 биринчи, экинчи группадагы майып болуп калды. Бизге деген алтынды калпып алып туруп, каймагын, көк сүтүн кетирип калтырып атпайбы? Эмне үчүн биз эмгиче чейин өзүбүздүн ишканабызды түзбөйбүз? Өзүбүздүн кишилер көчө шыпырып жүрөт да тияктачы. Жогун ал, бир киши 10 киши керек болсо келишим менен. Ошолор иштеш керек. Бүгүнкү күндө мына кумтөрдү алып алдык деп мактанып кереги жок. Толук кандуу өтө элек. Бир чети. Экинчиден, кумтөрдүн эсебинен алынган Монголияда, Тыва Республикасында, Россияда, Турцияда, мен муну 5-6 жылдан бери көтөрүп, эл билбеген нерсени. Ошол эле Канадада дагы, мына 3-чү жылга карады, алтын казыла алмады. Алынган байлыктар бар. Эми азыр өкмөт кандай чечип атат? Белгисиз болуп атат. Бир кеңешип эме кылып мен аракет кылдым. Президентке дагы суранганда момундай китептерди берген, материалдарды берген. 665 документти башкы прокуратура алган мендечи. ДКНБ чакырган аларга да бердим. Мына депчи. Анан бир билген, ишти билген кишилерди да кошуп сурап койсо, билген. Мына ошол эле Осмонбетов Кубат Аксакал бар. Лауреат Ленинский премия, госпремия. Ал киши доктор наук. Ошо изилдеп кумтөрдү таап кол койгон кишилердин бири. Геолог. Инезимине чейин билет. Мисалы Сарыбаев экономист, жакшы ректор, доктор наук, профессор. Ошо окшош кишилерди кошуп койсо. Кубанычбек Идинов, легендарный парламент ошол комиссиянын мүчөсү болчу.
Шеримкулов Медхат Шеримкулович, ошол легендарный парламент төрагасы болчу, билет башынан бери. Ошо Акаевдин убагында кандай кумтөрдү сатып ийгенден өйдө билет. Эмне үчүн ошол кишилерди бир аралаштырып, ачык жайык болбосо, эл билбесе, азыр элдин арасында да мага толгон суроолорду берет. Кумтөр эмне болуп атат? Алтын канча алынды өткөн жыл? Мен да билбейм. Канча алтын алынды? Кайсы баа менен сатылды? Канчасы сатылды? Канчасы кай жерде экен? Улуттук банк алды момунча деп туруп, ошо Теңиз Бөлтүрк менен Акылбек Жапаров байыры депутат комиссиянын төрагасы болуп айткан. Эртеси Улуттук банк айтты, биз алган жокпуз депчи. Анан ушундай карама каршылык сөздөр, информациялар чыккан элде дагы ар кандай бүдөмүктөр пайда болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө мен жанагы жер байлыктары башка мөлктерди айттым. Андан сырткары бүгүнкү күндө орто эсеп менен $750 миллион турат Кыргызстандын акциясы. 777 миллион 401 миң 768 даана акчабыз бар. 1,5 миллиардка чыкканда мал болгон. Биз аларды кандай колжойбузбу? Андан сырткары тетиги рекультивационный фонд турат Лондондо. Ал деген экологиябызды калыбына келтире турган фонд. Биз андан колжойбузбу? Анан негизи бул акциянын дагы бага ачылбай койду да. Мисалы, баягы 10-жылы талаптоноо болгондо, убактылуу өкмөт каалагандай калчаганда, жанагы Надель деген качып кетпеди беле? Шершов тетиги Елисеевдер качып кетти. Надель Европанын сотуна берип 17 миллионго өкмөттү жыгып койбоду. Түрк жараны бул акеме мейманканасы боюнча жыгып койду. Анан келип туруп тиги биздин өкмөттүн Центериядагы акциясына арест коюп салбады. Багы жок акция болуп калды. Анан азыркы күндө мына Садыр Жапаров дагы өткөн жылдары айткан сөздөрү бар, алтын деле калбай калды деп. Бирок алтын бар ал жерде. Анын жанында дагы жанагы 16.330 гектар жерди жөн эле канадалыктар, еврейлер сурап алган жок. Бекер алып койду. Ал жерде да жүздөгөн тонна алтындар бар. Ар жакта сары жазга чейин карасаңар, мында жылка келип турат. Биз аңгек менен калбашыбыз керек, Хостаканчы менен. Ал экология эртең мына биздин эки мөңгү жок болду. Тескерисинче бул Тажикстанда мөңгү көп, Кыргызстанда мөңгү көп. Эки мамлекет бул суу маселесин бирге көтөрүп, Бириккен Улуттар уюмуна, КМШга маселе коюп туруп, суунун баркы бүгүнкү күндө өсүп атат, кургакчылык болуп атат бир топ мамлекеттерде. Ушул боюнча саясат алып барсак, бул бизге да жакшы болмок. Экономика жагынан. Келечекте алтын эмес, суу биздин саясаттын, сырткы саясаттын өзөгүнчө турган маселе. Эми алтынды айта берсек көп. Күмүшү кайда? Эч ким эч бербейт. Эми мына Бөлтүрк дагы башка жумушка өтүп кетти, жумушун бошотуп койду. Анан ал жерге дагы каралар кирип кетти дейт, ар кандай сөздөр көп айтылып атат да эмчи. Анан бирок ошо Бөлтүрктүн дагы жазында эле берген интервьюсунда окугам өткөн жылдачы. Бизде 60% өндүрүш азайып кетти деп. Бирок ошончо эле киши иштеп атат. Ошончо каражат, күйүүчү май, электр энергия расход кетип атат, анан 60% алтын азайып кетти. Эмне үчүн азайып кетти ошондойчу? Анда биздин тапкан пайдабыз эмне болот? Убагында Центр иштеп турганда алар квартал сайын вечерний Бишкек болобу, башка массалык маркетлер отчет берип турчу. Жылдын отчетунда. Бул жерде өзүбүздүн өкмөт бул жерде жашыруун иштебей, алынган элге айтыш керек. Момунча алдык, момунчасын тияка жумшадык, мынчасын бияка депчи. Анан керек болсо, биз дагы жанагы Лондондун биржасынан сызып салбадыбы кыргыз алтындычы? Тыюу салып. Керек болсо чыгарбай атса алтынды ошол эле президент Лукашенко менен деле алмашсын. Троллейбустарды алып келсин, жана катапилдери токтоп калбадыбы? Нью-Йорктун соту тыюу салып, детальдарын, запчастарын ала албай калдык. Бир тобу токтоду жарымдан көбүчү. Белаздарды алып келиш керек. Бишкек ош шаарларына троллейбустарды алып келиш керек. Жакшынакай автобустарды Беларусьтан алып келип облустун борборлоруна чуркатып коюш керек болсочу. Ушундай иштерди жасоо керек эле. Мисалы менин оюмчу. Антпесек болбойт. Түшүнүктүү. Кожо мырза, сизге ыраазычылык билдирем. 1 саат аягына келип калган экен. Келип ушул азыркы өлкөдөгү жана дүйнөдөгү актуалдуу болгон окуялар боюнча ой бөлүшкөнүңүзгө рахмат. Элибизге, журтубузга мен тынччылык каалар элем, биримдик каалар элем. Келечегибиз бар, бирге түптөшүбүз керек. Биздин тарыхыбыз, тилибиз бир болуш керек. Баарыбыздыкычы. Мамлекеттин келечегин ар бирибиз өз салымыбызды кошолук, жоопкерчилик менен алып, жакшылык менен дайыма жолугушуп жүрөбүз. Чоң рахмат, урматтуу радио көрөрмандар жана көрүүчүлөр. Сиздер
Бүгүн Баарын сүйлөшөбүз программасында коомдук саясий ишмер Кубанычбек Исабеков мырза менен болгон маегибизди көрүп уктуңуздар. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Алдыдагы эсалуу күнүңүздөр көңүлдүү алсын, жакшы туруңуздар. Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 Баарын сүйлөшөбүз программасы.